Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 36-чы театралдык сезондун Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, театр жана кино режиссеру Жаныш Куманбетовдун «Талант жана тагдыр» спектакли менен жыйынтыктады. 2004 ушул театрда менин пьесам коюлган «Талант жана тагдыр» деген Бакен Кыдыкеева тууралуу. Ар бир жыл сайын ушу Бакен Кыдыкееванын тагдыры менен, талант тагдыры менен ачышат. Анан ар бир жыл сайын сезонду кайра ушул Бакен Кыдыкеева менен жабышат. Мына ушундай салт бар бул театрда. Бул 90 жылдардын аягында пайда болгон Кыдыкееванын өмүрү, анын чыгармачылыгы, анан өзгөчө ушул акыркы бир кейиштүү окуялар Кыдыкееванын ушул жашоодон кеткенине байланыштуу ушу дайыма жүрөгүмдө оюп жүргөн маселе эле. Ошонун тегерегинде анан 90 жылдардын аягында бир пьеса жазгам, «Талант жана тагдыр» деген. Сысманбеков ушул Кыдыкеева тууралуу бир чыгарма коелу деген оюбуз бар деген. Анан менде да бир пьеса бар эле деп мен сунуш кылып калдым. Анан пьесамы окуп чыгышып, анан 2004 жылы койгон Алмаз Сарлыкбеков деген кыргыздан абдан таланттуу режиссер бар эле, ошол Алмаз койгон. Алмаздан ушу чыгармасы бүгүнкү күнгө чейин театрдын сахнасында жашап атат. Театрдын көркөм жетекчиси Эркен Эгембердиевдин айтымында 36-чы сезон чыгармачылык ийгиликтерге бай болду. Сезон башталгандан бери театр жааматы 4 жаңы спектакльди сахналаштырууга жетишкен. Ошондой эле акыркы жылдары театр искусствосуна кызыккан көрүүчүлөрдүн саны өсүп, спектакльдерге келгендердин катары калыңдап, чыгармачыл жаамат үчүн чоң дем күч берип жатканын белгиледи. Биз ушул сезондун башынан бери Кудай буйрса 4 спектакль чыгарганга жетиштик. 4 спектакль чыгарганга жетиштик. Анан эң негизгиси театр дүйнөсү элге кеңири тарап баштаганы бизди кубандырат да. Театрдын көрүүчүлөрү көбөйүп баштаганы бизди кубандырат. Атайын ушул интернет сайттардан атайын билет сатып алып, онлайн билет сатып алып келип көргөндөр көп болуп атат да. Бул деген биздин театр дүйнөсүнүн, биздин эле театр эмес, негизи эле Кыргызстандагы театрлардын бул жакшы ийгилиги да, жакшы жетишкендиги десек болот да. Бүгүнкү күндө өлкөдө 23 оюн зоок мекемеси иш алып барса, алардын 19 драма театрлары. Алар өз ара чыгармачылык байланышты чыңдап, тажрыйба алмашып, ички фестивалдардын алкагында бири-биринин сахнасында өнөр көрсөтүп келишет. Мындай кызматташтык театр искусствосунун өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, чыгармачыл чөйрөнүн жаңы дем менен толукталышына шарт жаратууда. Биз бири-бирибиз менен дайыма алака мамилебиз бар. Анан бизде жыл сайын өзүбүздүн республикалык фестивалыбыз бар, ушул ички фестивалыбыз бар. Ошол жерде биз дайыма өзүбүздүн спектакльдерди коюп, ал жерде биз жарыш эле эмес, ал жерде өзүбүз менен мындай мамилелеш, ким кандай иштеп атат, кайсы театр кандай деңгээлге келип калды, ошол жерден көрүшөбүз. Сөзсүз түрдө биздин бир убактыбыз болот, ушул жаз мезгилдери болуп калат. Ушул жаз мезгилдерине карата бири-бирибизге келишип турабыз. Бул спектакльге 22 жыл быйыл, Кудай буйрса 23 жылга өтүп баратат да. 22 жылдан бери биздин репертуарда келатат да. Сөзсүз түрдө биз 37 сезондун ачылышындагы ушул Бакен Кыдыкеева залкарыбыз менен ачып, кайра ушул адам жөнүндө спектакль менен кайра жабабыз да. Театр үчүн бул жыл чыгармачылык ийгиликтер менен катар маанилүү өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Быйыл Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры 36 жылдык тарыхында алгач ирет толук кандуу өз имаратына ээ болду. 1989 жылы негизделген театр ушул убакка чейин өз имаратысыз иштеп келген. Өткөн жылы имарат толугу менен театрдын карамагына өткөрүлүп берилип, быйыл капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры өкмөттүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын 701 токтому менен көөнө тарых сырлары программасынын алкагында капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Мына ошого 79 миллион 360 миң сом акча каражат бөлүнүп, атайын тендер өткөзүлүп, компания тандалып, атайын жумушчу проекти түзүлүп, бул маданий эстеликтердин тизмегине киргендиктен муну сырткы келбетин эч өзгөртүүсүз калтыруу менен толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөздүк. Натыйжада сахна, заманбап жарык жана үн жабдуулары, механикалык системалары, видео байкоо каражаттары жана көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар менен камсыздалып, дүйнөлүк талаптарга жооп берген маданий жайга айланды.
азыркы талапка жооп берген жарык берүүчү жабдуулар, дүйнөлүк стандартка жооп берген жарык берүүчү жабдуулар, ошондой эле дүйнөлүк стандартка жооп берген үн берүүчү жабдуулар, мына ошолордун баардыгы алынып, атайын тендер өткүзүлүп, театрыбыз жаркырап, актерлорго атайын киримдөөчү бөлмөлөрү, ар биринде ысык суу, муздак суусу менен жуунуучу, спектакльден кийин баягы жуунуп душка түшүрүп отурган ошо душтарына чейин жасалып, ички канализациялар баардыгы оңдолуп, мамлекетибиздеги улуу жакшынакай мына 6 көчмөндөр оюндан кийин 37 сезонду ачабыз деген жакшы ниет менен алдыга жылып баратабыз. Бир кезде көрүүчүлөрдү театрга тартуу оңой эмес эле. Атүгүл атайын чакыруулар берилген учурда да залдарды толтуруу кыйынчылык жаратып келген. Азыр болсо театрдын менеджменти жаңы деңгээлге көтөрүлүп, мамлекеттик мекемелер, мектептер, бала бакчалар, жогорку окуу жайлар жана башка уюмдар менен тыгыз кызматташтык жолго коюлган. Натыйжада театр өзүнүн туруктуу көрүүчүлөр аудиториясын калыптандыра алды. Азыркы учурда бизде официалдуу түрдө билим берүү окуу жайларда мекемелер менен, жетекчилер менен ушул жылы калп айтпасам бир 10дон ашык окуу жай менен меморандум түздүк. Алар менен кызматташуубуз бар. Аларды официалдуу түрдө чакырып турабыз ар бир спектакльдерде. Анан азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй эл батпай калышы да мүмкүн. Бул өтө сонун жаңылык. Негизи ушундай элди көргөндө негизи чыгармачыл жааматка кол чабуулар, анан зал аншлаг болуп турганы бул өтө сонун маанилүү нерсе. Ал эми театрдын актерлору менен актрисалары коюлуп жаткан чыгармалар көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алынып келгенин, алардын айтымында 36-сезон чыгармачылык изденүүлөргө, жаңы образдарга жана ийгиликтүү премьераларга бай болуп, жаамат үчүн жемиштүү жылдардын бири катары тарыхта калды. 37 сезонду биз сиздерди ушунчалык жакшы маанай менен тосуп алалы деп даярданып турабыз. Келиңиздер, Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры сиздер үчүн, балдар үчүн, чоңдор үчүн дагы, кичинекейлер үчүн дагы шундук орус классикасынан, зарубежный классикадан, и кыргыз классикасынан заманбап темадагы спектакльдерди коелу деген жакшы үмүтүбүз бар. Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры ушундай жакшы демилге менен иштеп атабыз. Анан жакшы демилгебизди эл колдоп турса, андан да жакшы демилге боло тургандай. Ошентип чыгармачылык ийгиликтерге, жаңы спектакльдерге жана тарыхый жаңыланууга бай болгон 36-сезон расмий түрдө жыйынтыкталды. Эми театр жааматы кыска мөөнөттү эс алууга тараса, 1 айдан соң жаңы күч, жаңы идеялар жана жаңы чыгармачылык изденүүлөр менен кайрадан сахнага кайтып келет. Айгерим Дүйшөбаева, Ринат Эрмеков, Эркин Тоом мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы, Бишкек шаары.